Leйлек районунун Жаңы Жер айыл аймагынын тургундары негизинен чарбачылык менен алектенишет. Бул аймактын дыйкандары жашылча жемиштерди өстүрүшсө, багбандар көп жылдык мөмө берүүчү бактарактарды тигип киреше табышат. Жаз эрте келип, суук кеч түшкөндүктөн бир жылда 2 жолу түшүм алууга да үлгүрүшөт. Бирок суу катышуусу жетишсиз болгондуктан бактарактарын чакалап сугарган учурлары да кездешет. Эгин кыйналып калат, күйүп калат. Мисалы үчүн көп эгиндер мисалы касал тийгендей болуп куруп калат. Мисалы маш эгеби, пая эгеби. Суу жетиштүү болбосо. Основной bizde kıynanan şu Saratan'da. Jaz sezonunda основной misal için bizge su gerek de. Hazır egilgen köçetlerge baka vadovozmen su taşıp çakamen su kuyup duruşat. Анткени бул аймакка Тажикстандын Кайраккум суу сактагычынан суу катышуусу келет. Арка насостук бекети иштебей калган учурда суусуз калышат. Мындан улам көпчүлүк бактарактары куурап, айыл чарбачылыгынан киреше таба албай калган тургундардын миграциясы күч алган. 60 гектар жөрүбүз бар. Эң акырында Тажикстан менен чектеш. Az yerde örüktör kurup gitti, 60 hektar yer anda kurup жатат. Al bırak komşularım menen ayetler 70 hektar yer baktaraklar kurugan. Sarç mezgildin sebebiden balдар yaşlar Rusya'ya ketip жерди жакшы карашкан жок. Арка насостук бекети 1982-жылы ишке берилген. Эгемендүүлүк алгандан тартып мамлекет тарабынан толук кандуу көңүл бурулбагандыктан 3000 гектарга ылайыкташканы менен 1000 гектарга араң суу жеткирилип келет. Мындан сырткары бюджеттен ар жыл сайын 60 миллион сомдун тегерегинде акча бөлүнүп, анын жарымынан көбү Тажикстанга электр энергиясы үчүн төлөнөт. 55-60 миллиондук акча каражаты сарпталат. Анчинен электр энергияга 35-40 миллиондук акча каражаты эми орто эсеп менен айтып атам. Ушунча сарпталат. Бул негизинен стратегический объект болгондугунан бул жердеги миграция жана башка маселелерге тиешелүү болгондуктан ушундай зыян болсо дагы мамлекет колдоо көрсөтүп ушундай иштер жүргүзүлүп турат. Бул жылы насостук бекеттин ремонту үчүн 9 миллион сом бөлүнүп, башка жылдарга салыштырмалуу суу катышуусун 3 куб өлчөмүндө берүүгө жетиштик дейт суу чарба кызматкерлери. Натыйжада суу жетпеген аймактарга да суу катышуусун жеткирүүгө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Бирок насостук бекет кошуна өлкөгө электр жагынан көз каранды болгондуктан электр энергиясы үзгүлтүккө учураса суу берүү да токтоп калат экен. Нургазы Жайнаков, 7 канал Баткен өкүлчүлүгү.